Assalamu alaikum. Kutmandуу кечиңиздер менен кой сүйүүчү коом. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган өтө сөөктүү, жакын арада тууй турган афган койлорун көрсөтүп беребиз. Биз учурда Манас аэропорту тарабындабыз, туугандар. Карла Маркс деген айылда мына ушул короодо көптөгөн афгандар келип кетет, билесиздер. Мына ушул афган койлордон азыр 7 баш сатыкка чыкты. Боз, жакындарда тууй турган, бойлору чоң, гигант, Арашан Кочкордон качкан, 80-nin линиясынан качкан. Мына афган койлор буйруса сатыкка чыкты. Бул койлор өзү 1 жыл боло элек, бир 7-8 ай мурун келип, Арашан Кочкордон качып, мына жакын мезгилинде, туулганга жакын мезгилдеринде сатыкка чыгып атат. Бойлору чоң, 87-88ден бийик, 92ге чейинки койлор. Примерно 90-нун төгөрөгүндөгү койлор туулгандар. Эң бийиги 92ге чейин барат. Мисалы, мына койду 92 деп айтат, чоң. Кайсынысы? Мына экөө турат, 93ке барат. Мына экөө, бери карап турган экөө, мына экөө 93ке чейин барат дейт. Чынын айтканда өтө чоң афган койлор экен, күн батып кирип кетип атат. Силерге бираз темная көрүнүшү мүмкүн. Плюстугу неде буларда? Бойлору чоң, еттүү, арык эмес, кыйналган эмес, колдон колго өткөн эмес, привозной Афганистандан алып келип, селекция кылып, мына өзүнүн алып калган, Арашан Кочкор коюп туруп алып калган койлорунан эми ичинде муктаждыкка жараша сатайын деп атат. 7 башчынын ичинден 6 тиши бар, 8 тиши бар, төгөрөгү бар, кыскасы 2-3 тууган койлор да. Ошондой тууган. Өтө картаң эмес, өтө жаш эмес. Ортого жакын койлор, мына орто жашка жакын. Ушу койлор азыр боз болуп караңыздар. Эки жака эме болбой, акырындык менен. Мисалы, мунун козусуну көргөн. Тууганда була тура бул короодо козу, мына кой. Ушул койду жакшы төл берет дейт. Куйругунун разрези жакшы. Могул жагында белоснежка турат. Бүт өзүнө деп алып калган афган койлорунан мына жетөөсүн сатыкка чыгарды. Машалла. Булар боюнча өзүңүздөр көрүп турасыздар, экстерьерлери, кулактары да кыска эмес. Башта афганга салыштырмалуу узун эле кулактар. Плюстугун айттым, гигант койлор, эттүү, анан Арашан Кочкордон качкан. Канчадан коебуз бааларын? Бааларын 70 000 сомдон коюп атат, жетөөнү туугандар. Мына 490 000 болобу? 70 000ден коюп атат ушулардын баалары. Плюстугун айттык. Бул башка афгандардан айырмасы, плюстугун айттык. 80 билесиздер, Кочкор квадратный чоң Кочкор болчу, 2 тиш. Андан бир пробник да түшкөн афгандардан. Кочкор түшкөн туугандар. Булардан да көрөсүздөр. Бүт барымына желиндери талтайып, чыгып, жакында тууйун деген койлор. Мына чоңдугун караңыздар, 90-нун төгөрөгүндө гигант афгандар. Эми ачыгын айтканда сөөгү өтө чоң койлор, 70 000 сомдон деп атат. Куйруктары брак эмес, мына. Мына кой бирди туу, экинчисин туу, мына желини чоңоюп, жакында тууйт. Куйругунда мындай пол разрез. Булардын да куйруктарын мен бир четтен көрсөтүп коем. Мына зеркальный куйрук, мунуку да зеркальный, мунуку бир аз ачык. Койдун чоңдуктарын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Булар Манас аэропорт тарапта Карла Маркс деген жерде. Ары бери чочту айдабай эле коеюн, жакында тууйт, акырын келип машинага акырын жүктөп алып барып, поло афган, поло Арашан козуларыны чоңойтуруп, билесиздер, поло афгандардан ургачылары баалуураак болот. Поло афган ургачынаганга көбү кызган. Анткени поло афган боло чистотасы жакшы, анан дагы поло афганга жакшыраак Арашан койсо, андан кийин жакшы төл алып кеткенге көбү ошого аракет кылышат. Билесиздер. Кош. Арт тарабынан басканын көрүп коюңуздар койлордун. Мына койдун разрез сонун экен,